Мээримдүү ырайымдуу Аллахтын ысмы менен баштайбыз. Улуу жараткан Аллах Таалага шүгүрлөр жана мактоолор болсун. Адамзат баласын бактылуулукка жетектеп, өз пайгамбарлыгын татыктуу аркалаган жол башчыбыз Мухаммад Мустафага салам жана салаваттар болсун. Ошентип, Муса алейхиссаламдын жоктугунан пайдаланган кара мүртөс Самири Исраил урпактарын адаштыруу үчүн уй келбетинде ичи көңдөй Кудай жасады жана ага сыйынууга чакырды. Ошол учурда Аллах Тааланын сыноосу менен катуу шамал болуп, Самири сыйынууга үндөп жаткан ичи көңдөй айкелден шуулдагансып кандайдыр бир дабыш чыккандай болду. Жана Исраил урпактары бул Кудай окшойт деп ага сежде кылышты. О Харун! О Харун! Сен кайда жүрөсүң? О Харун! Жүрү кеттик. Самири адамдарды кантип азгырып жатканын көрөсүң. Кулдардын абалын көрсөң эле, Самири алардын баарын адаштырып салды. Кайра мурдак айкелдерге сыйынууга буйруп жатат. Жүр биз менен бирге барчы. Аларга туура жолду көрсөтүп койчу. Аларды азгырган Самири кулдарды уйга сыйындырып жатат. О Кудай, бизди кечир. О Кудай, бизди кечир. Өзүңдөн кечирим сурайм. Өзүңө тообо кылам. Кудайдан кечирим сурагыла. Ыйлап жалбаргыла. Тообо кылгыла. Анын ырайымын сурагыла. Мына Исраил коом эли, силерге Кудай өзү келди. Андан каалаганыңарды сурагыла. Ал баарын берет. Мына тигине Харун өзү келе жатат. Ал да Кудайга сыйынууга келип жатат. Сежде кыл, о Харун. Мына сенин да Исраил урпактарынын да Кудайы. Сежде кыл, ага сыйын. Сен шайтандын ишин кылып жатасың, Самири. Капыстан эле болуп кеткен бул ишке Харун такыр ишенбеди. Ал жерде турган кулдарга ачуу менен мындай деди: О кулдар, бул силердин Кудайыңар эмес, Самиридин кылганы шайтандан. Силердин туура жолго келүүңөрдү жалгыз Аллахка ыйман келтирүүңөрдү буйрам. Бул айкелди Кудай деп ага сыйынып ишенгениңер үчүн жараткан Аллахка тообо кылгыла, деди. Харундун сөзүн укпагыла. Харун, сен билесиң, мына бул силердин Кудайыңар. Исраил коомунун Кудайы ушул. Ал сага катуу азап бере элегинде ага батыраак тообо кыл, ага сыйын. Эй Самири, Аллахтан корк. Өзүңдү да, бул кулдарды да жок болуп кетүүдөн сакта. Бул кулдарды кайрадан эски калыбына келтирип, жалгыз Аллага шерик коштургуң барбы? Аларды Аллах туура жолго салгандан кийин кайра адаштыргың барбы? Сен айткан бул сөздөрдү экинчи кайталаба. Бул сөзүңө Кудайдын каары келет. Тообо кыл. Айткандарыңа тообо кыл. Сага азап келип калат. Ушулбу сен айткан Кудай? О Кудай-ай, атың ким? Мага жооп бер. Асман жана жерди кандай жараттың? О эли журт, Самиридин жалганын укпагыла. Харунга ишенгиле. Бул музоо Кудай эмес. Улуу Аллах шерик кошкондорго оор азапты даярдап койгон. О адамдар, алардын сөзүн укпагыла.
Харун, анан бул эки киши силерди адаштырууда. Араң туура жолду тапканда кайра азгырбагыла. Аларды эмес, мени уккула. Мага ишенгиле. Бул музоо Исраил урпактарынын кудайы. Бул музоого сыйынгыла. Ага баш ийгиле. Ийгиликке жетесиңер. Ага баш ийгиле. Бул музоого сыйынгыла. Ийгиликке жетесиңер. Ооба. Бул биздин кудайыбыз. Жүрөгүм айтып жатат. Ушул биздин кудайыбыз. Мени кечир, о кудай. Мага ырайымыңды жаадыр. Кана, бул туура жолду тандаган пендеге кошулуп, силер да сыйынгыла. Булар силерди адаштырат. Харун жана аны ээрчигендер, жоголгула бул жерден. Силерге оор азап бар. Жоголгула. Жоголары. Бул жерден алыс кет. Бул жерден жоголгула. Бузукулар. Наалат болсун силерге. Батыраак Муса, батыраак. Сенин коомуң айкелге сыйынып жатат. Турчу нары. Эмнеге мындай мамиле кылып жатасың? Эмнеге экенин билбейсиңби? Билбейм. Мен айкелге сыйынган жокмун. Ислам менен туура жолго киргенден кийин кайра Аллага шерик кошуп жатасың. Ал Мусанын жана биздин кудайыбыз. Айкелге сыйынган жокмун дейсиң. Касам ичип айтам, ошол музоого сыйынып аткансың. Аны мен көрдүм. Мени жээрип жатасыңбы сен катын? Муса сенин акылыңды айнытты. Сага да, ошол кудайыңа да наалат болсун. Ушул кылганың үчүн жүзүңдү да көргүм келбейт. Аллах бизди бузукулуктан куткарандан кийин да кайра ошол айкелге сежде кылганыңа ишенгим келбей жатат. Мени жээрип жатасыңбы сен катын? Кое бер мени. Кое бер мени. Муса сенин акылыңды айнытты. Муну менден кабыл кыл, о Кудай. Менин тилегимди орундат. Өзүң билесиң, мен ошол кызды сүйөм. Бирок эжеси тоскоол болуп жатат. Анын эжесин биздин жолдон алып сал. Сүйгөнүм менен бирге болууну насип эт, Кудайым. Харун түнү күнү бул адамдарды Аллахка шерик кошуудан кайтарып, туура жолго чакырып жатты. Алар сыйынып баштаган музоонун айкели чындыгында эч кимге жардам да, көмөк да бере албастыгын, ал жада калса өзүнө да жардам бере албашын айтып, өз коомун даават кылуудан токтободу. Акыйкатта бүткүл ааламды жалгыз бир гана Аллах жаратканын, ал мээримдүү, ырайымдуу экенин айтып, Исраил урпактарынын фараондун колунда кандай азаптарды чегип жатканда боштондукка Аллах чыгарганын эскерип да жатты.
Бирок жүрөктөрү ширк деген чоң күнөө менен толуп калган бул коом эч эле кепке келбей койду. Алардын ичинен азы гана ыймандуу бойдон калышты. Аллахтын ырайымы менен батыраак бол, өз коомуңду туура жолго баштагын. Дагы деле Израиль урпактары жөнүндө оюңду өзгөртпөдүңбү? Ооба. Өзгөртпөдүм. Ал Кудай эмес, ал болгону бир айкел. Силер адашууңарга кайра батып кеттиңер. Айкел? Эмне айкел үн чыгара алабы? Ал баарыбыздын Кудайыбыз. Ал сүйлөй алат. Сүйлөйт? Бул кандай сүйлөө болду? Бул кандай сүйлөө болду, а? Самири силерди азгырды, ал өзүн да алдады. Аллах силердин кылганыңарды кечирсин. Муса бизди таштап кетти. Ал кайра кайтат. Аны музоого сыйынганын көрбөйсүң. Али аны менен эсептешүүңөр оор болот. Эгер Муса кайтса, биз менен бирге ошол Кудайга сыйынат. Эх, бейсабаттар десе. Ширк силердин каныңарга сиңип калыптыр. Фараон силердин акылыңарды биротоло булгап салган турбайбы? Чындыгында силер бузулгансыңар. Аны музоого сыйынууңар менен далилдеп жатасыңар. Фараон чөгүп кетти. Анын адаттары дагы кошулуп кетти. Ооба, ал жилдеттери менен чөктү. А силерчи? Силер Аллага шерик кошуп, башыңар менен баттыңар. Сенин эч бир сөзүң менин Кудайыма сыйынуудан тоса албайт. Музооңо саламымды жеткир. Аялым сага салам айтты десең, ал сага жана сага окшогондорго кыйроо болсун дейт. О, Кудай, сага гүлдөн жасалган шуруну белекке жасап келдим. Муну бир гана сен үчүн жасадым. Кабыл ал. Мына Муса алейхиссалам. Ал дагы деле шашкан бойдон келе жатат. Жол катары ал өз коомунун ташбиши менен убараланып, терең ойго батып баратты. Мына Муса келди. Ал өз коомуна жеткени калды. Ал жерге жакындаган сайын элдин каткырыгы, бийик-бийик үндөрү угула баштады. Бул Кудайдан баарын сурагыла. Журт сурагыла, байлык сурагыла, каалаганыңарды сурагыла, анын бутасына жыгылып сурагыла. Мына силер менен сүйлөшүп жатат. Ага тообо кылгыла. Кудайга тообо кылгыла. Силер ага сыйынуучулардан болгула. О, бактылуулар. Силер кандай бактылуусуңар? Муса кайтты. Муса келди. Муса келди. Эх, Муса. Эх, Муса. Мээримдүү,
ырайымдуу Аллахтын ысмы менен. Ошондо Самири мөөрөй алган музоонун денесин жасап, алар болсо силердин да Мусанын да Кудайы ушул болчу. Ал аны унутуп калган дешти. Алар өздөрүнө анын жооп кайтара албагандыгын, ошондой эле аларга пайда да, зыян да алып келүүгө кудуретсиз экенин көрүшпөйбү?